тили сабак. Саламатсыңарбы сүйүктүү 3-класстын окуучулары. Бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын. Кыргыз элинде тил жөнүндө таамай айтылган макала каптар, учкул сөздөр көп. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов элди эл кылып турган анын тили дегендей, эне тили, кыргыз тили тууралуу ырларды Далай кыргыздын жана дүйнөнүн чыгаандары жазып өткөн. Ошондуктан балдар, өз эне тилибизди кадырлайлы, урматтайлы, барктайлы. Анда эмесе, китебиңерди алып, калемсап, дептериңерди камдап, конт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, биз мурунку сабакта кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөн өткөнбүз. Кана дагы бир жолу эсибизге салып көрөлүчү. Аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Бүгүн биз атош жөндөмөсүнө токтолобуз. Бүгүнкү сабактын темасы жөндөмөлөрдөн эң биринчиси болгон аточ жөндөмөсү. Аточ жөндөмөсү менен кеңири таанышабыз. Бүгүнкү сабакта атош жөндөмөсүнүн эрежесин жана суроолорун билесиңер. Атош жөндөмөсүнүн эрежесин колдонуп, тапшырмаларды аткарасыңар. Алган билимиңерди оозеки кепте пайдалана аласыңар. Заттын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берген жөндөмө атош жөндөмөсү деп аталат. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, окуучу, окуучулар, көпөлөк, көпөлөктөр. Булардын бардыгы зат атоочтор. Эми жогорудагы сүрөттөргө суроо берип көрөлү. Ким? Кимдер? Эмне? Эмнелер? Демек, балдар, жогорудагы сүрөттөрдүн бардыгы атош жөндөмөсүндө турушат. Бул сүрөттөрдү берилген суроолору боюнча канча топко бөлүп алсак болот? Туура, 4 топко бөлүп алсак болот. Кана балдар, ким? Окуучу. Кимдер? Окуучулар деген суроолорго жооп берген сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлүчү. Биздин класстагы белек мындай сүйлөм түзүптүр. Окуучу мектепке бара жатат. Ким? Окуучу. Окуучулар мыкты окушат. Кимдер? Окуучулар. Эми кийинки сүрөттөргө сүйлөм түзөбүз. Акылай деген окуучу мындай сүйлөм түзүптүр. Кана бардыгыбыз көңүл бөлүп окуйлучу. Көпөлөктөр көкөлөп учту. Эмне көкөлөп учту? Көпөлөк. Көпөлөктөр асманга бийик учушту. Эмнелер асманга бийик учушту? Көпөлөктөр. Балдар, силер көрүп турган сүрөттөр ким деген суроолорго жооп берет жана атош жөндөмөсүндө турушат. Ким? Тигүүчү, ырчы, дарыгер, куруучу, мугалим. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Туура, балдар. Студенттер, куруучулар, мугалимдер. Бул сүрөттөргө кандай суроолорду берсек болот? Албетте, көптүк бүчөдө турган кимдер деген суроолорду беребиз. Кимдер? Балдар, студенттер, куруучулар, мугалимдер. Булар дагы атош жөндөмөсүндө турушат. Эми балдар, эмне деген суроолорго жооп берген сүрөттөрдү карайлычы. Эмне? Коңгуроо, саат, спортзал, алма, топ. Эмне деген суроого жооп бергендердин бардыгы атош жөндөмөсүндө турушат.
Балдар, бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Сүрөткө карап сүйлөм түзүп көрөлү. Биздин класстагы Анара жогорудагыдай сүйлөм түздү. Кумурскалар уюгунан чыгышты. Койлор талаада жайылып жүрүшөт. Бул сүйлөмдөрдө атош жөндөмөсүндө кайсы сөздөр турат экен? Туура, кумурскалар жана койлор. Атош жөндөмөсүндө турган сөздөргө суроо берип көрөлүчү. Биздин класста окуган Анара кимдер деген суроо берилет деди. Балдар, Анара суроону туура бердиби? Жок, балдар, Анара суроону туура эмес берди. Эмнелер деген суроо берилиши керек болчу. Силер билесиңерби? Орус тилинде курт-кумурскаларга, жан-жаныбарларга ким деген суроо берилет. Кыргыз тилинде болсо курт-кумурскаларга, жан-жаныбарларга эмне деген суроо берилет. Мисалы, эмне көпөлөк, ары, түлкү, ташбака, коён. Эмнелер деген суроолорго жооп берген сүрөттөргө көңүлүбүздү бурабыз. Эмнелер? Көпөлөктөр, алмалар, гүлдөр, китептер. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ташрабат, ысык көл, жетөгүз, бурана. Буларга кандай суроо берилет? Эмне деген суроо берилет? Кандай зат атоочтор? Энчилүү зат атоочтор. Демек, биздин сүйүктүү Кыргызстаныбызда кереметтүү кооз жерлер көп. Силер көрүп тургандай, алар Ат башы районундагы Ташрабат, жай мезгилин чыдамсыздык менен күтүп, эс алууга шашылган кереметтүү ысык көлүбүз. Ысык көлдөгү уламышы менен таанылган Жетөгүз районундагы тоолор, Чүй районундагы Бурана мунарасы. Балдар, энчилеп коюлган жер суунун аттары дагы 6 жөндөмөдө жөндөлөт экен. Балдар, бул жерден атош жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тапкыла. Кана сөздөрдү чогуу окуп көрөлүчү. Апа, китеп, небере, чоң ата. Биринчи саптагы атош жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Алар апа, китеп. Экинчи саптагы атош жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Небере, чоң ата. Калган сөздөргө мүчө уланган. Демек, булар башка жөндөмөдө турушат. Балдар, төмөндөгү 3 сапта берилген сөздөргө маанилеш сөздөрдү табабыз. Маанилеш сөздөр кыргыз тилинде синоним деп аталат. Биринчи сапта чоң ата деген сөз турат. Кана балдар, ойлонобуз. Чоң ата, карыя, чал, абышка. Экинчи сапта бала деген сөз турат. Балдар, ойлонобуз. Бала, наристе, бөбөк, өспүрүм. Үчүнчү сапта адам деген сөз турат. Кана балдар, ойлонобуз. Адам, инсан, киши, жаран. Сүйлөмдөрдөн атош жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тапкыла. Биринчи саптагы сүйлөмдү окуйбуз. Күз эрте келди. Эми балдар суроо берип көрөлүчү. Эмне эрте келди? Күз. Экинчи саптагы сүйлөмдү окуйбуз. Жалбырактар саргайды. Эмнелер саргайды? Жалбырактар. Үчүнчү саптагы сүйлөмдү окуйбуз. Дыйкандар чөп жыйнашты. Кимдер чөп жыйнашты? Дыйкандар. Эми ким көп сөз табат оюнуна көңүлүбүздү бурабыз. Тегерекчелердеги тамгалардан сөз курайбыз. Жал, бырак. Туура балдар. Жалбырак. Жалбырак деген сөз экен. Эми бардыгыбыз ойлонобуз. Жалбырак деген сөздөн
Кандай сөздөрдү курасак болот? Барак, бал, кал, жал, жака, балык, аба, кыл, кар, лак. Балдар, бул таблицадагы кызыл менен жазылган сөздөрдүн синонимдерин табабыз. Дагы бир жолу эсиңерге салып кетейин. Айтылышы арбат түрдүү, бирок мааниси жагынан бири-бирине жакын сөздөр синоним деп аталат. Мисалы, карышкырдын синоними бөрү, акылдуунун синоними эстүү. Эми биринчи саптагы кызыл менен жазылган сөйкө деген сөздүн синонимин табабыз. Биринчи саптагы сөздөрдү чогуу окуйбуз. Сөйкө, иймек, китеп, дептер, шакек. Кана ойлонобуз. Туура, сөйкөнүн синоними иймек. Экинчи саптагы кызыл менен жазылган желек деген сөздүн синонимин табабыз. Экинчи саптагы сөздөрдү чогуу окуйбуз. Желек, белек, байрак, китеп, жоолук. Кана ойлонобуз. Желек деген сөздүн синоними кайсы сөз? Туура айтасыңар. Желектин синоними байрак. Үчүнчү саптагы кызыл менен жазылган асман деген сөздүн синонимин табабыз. Үчүнчү саптагы сөздөрдү чогуу окуйбуз. Асман, дарак, жер, барак, обо. Кана ойлонобуз. Асмандын синоними кайсы сөз? Туура, асмандын синоними обо. Төртүнчү саптагы кызыл менен жазылган калп деген сөздүн синонимин табабыз. Төртүнчү саптагы сөздөрдү чогуу окуйбуз. Компьютер, телефон, жалган, чындык. Кана ойлонобуз. Калптын синоними кайсы сөз? Туура айтасыңар. Калптын синоними жалган. Балдар, байкадыңарбы? Бул жердеги берилген сөздөрдүн бардыгы атоош жөндөмөсүндө турат. Азыр үй жана жапайы жаныбарларга карата түзүлгөн кроссвордго көңүлүңөрдү бурам. Биринчи. Күчү жетпей алышкан, көрсө баары качышкан. Айбан аттын паашасы, мунун аты арстан. Экинчи. Узун куйрук кызгылт жүн, шек алдырбай жойлогон. Айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлонгон? Түлкү. Үчүнчү. Мүйүзү бар уй эмес, койрогу бар жылкы эмес. Чуудасы бар төө эмес, туягы бар курч эчке эмес. Топоз. Төртүнчү. Аттаган жери атандай, баскан жери бармактай, оттогон жери оймоктой, качып жүрөт карматпай. Коён. Бешинчи. Сакалын сүйрөп жалакай жүрөт. Жалбарат өксөп, жамгырдан жүдөп. Эчки. Бул табышмактын жандырмагын тапкандан кийин узунунан атооч деген сөз келип чыкты. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта заттын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген жөндөмө атооч жөндөмөсү экендигин үйрөндүк. Атоочтун эрежесин берилген суроолору менен кенен тааныштыңар. Орус тилиндеги жана кыргыз тилиндеги курт-кумурскаларга, жан-жаныбарларга ар башка суроолор берилгендиги жөнүндө билдиңер. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.